Патрулдук унаанын айдоочусу кызматкер Саяк аке экен аты. Өзүнүн унаасы менен келе жатып, эгерде мага келе турган болсоңуз бул тараптан маселе жаралып атат. Бизде мындай маселенин себеби анын айтышы боюнча мен бул жерден кайрылдым. Менин такалган фактыларым бул дорожная полоса эч кандай нормага соответствовать этпейт деп атам. Анткени айдап келе жаткан учурда азыр эгерде биз үстүнө түрүп ондай чырак менен көрө турган болсок көрө алабыз. Эгерде айдап келе жаткан учурда эч нерсе көрүнбөйт бул жактанчы. Бул жерге чейин балким бир 2 жыл же 3 жыл мурда чийилген болушу мүмкүн. Көрсөк болот, бул жерге чейин чийилип келип токтоду. Мен айдап келе жатып бул жерден келип чийип токтогонун көрүп бул жерден разворот алдым. Бул жерден разворот алдым. Анан протокол түзөбүз дейт. Макул, бул маселе боюнча сүйлөшөбүз. Бул биринчиси. Экинчи маселе, эгерде унаалардын бет маңдайынан туруп карай турган болсоңуз, патрулдук уна эч кандай технический нормага соответствовать этпейт. Эмнеси менен? Чырактар менен. Азыр бул байкем айтып атат, ближнийде турат деп, а ближний болсо келе жаткан унааларга тоскоолдук жаратып атпайбы? Анткени бул населенный пунктта ближний фара менен айдаш керек. Населенный пунктта ближний фара менен. А биз Кыргызстандын Борбор шаарында турбайбызбы? Азыр ближний фарада турбайбыз. Азыр ближнийде турат. Бирок эгерде эки унаанын бет маңдайына мынтип туруп карай турган болсоңуз, сиздики уровень туура эмес болуп турбайбы? Аны мен кантип далилдеп берем сизгечи? Уна технически исправленный болгондо фараларычы мындай чийик болот. Чийилип турат, Бул исправленный. Аралыгы канча? 1 метрдин тегерек четинде экен. Эми ошол эле учурда 2020-жылкы дедиби, могу Renault, бортовой номер 086. Камераны тартып турчу, жаман көрөсүңүз. Бортовой номер 086 01 831 МД. Ошол эле 1 метр аралыкта көрө турган болсокчу, бул жерде фарысы балжырап турат. Кайсы жерде чийик, кайсы жер ближний, кайсы жер дальний экени белгисиз, мынчу. Кайсынысы жакынкы, анан алыскы экени белгисиз. Ошол боюнча мен азыр айтып атам, бул уна шаардын ичинде жүргөнгө болбойт. Бул технически неисправлен. Бул азыр эвакуатор менен кетиш керек. Кайсы станцияга барат, өздөрү кайсы станцияга коет, анан чечет го өздөрү. Ошол себеп мен УПСМ чакырып жатам. Фар боюнчанбы? Кайсы унаанын фарысы тоскоолдук жаратат? Чоң рахмат. Далеко едете, прям светите. Как раз насчет этого и разговаривали. Азыр эле Мерседестин айдоочусу келип айтып кетти да, фарыңарды өчүрбөйсүңөр депчи. А биз шаардын ичинде азыр жакынкы фарларыбыз менен, жакынкы чырактарыбыз менен жүрбөйбүзбү экөөбүздөн? А сиздики көтөрүлүп турган үчүн ошондой маселе жаралды. Сизге да замечание кылбады. Сиздики по стандартка жооп берет деген. Меники стандартка жооп берет, меники стендке турган. Сизге да замечание кылып атпайбы? Меники стендке турган. А сиздики мениске көрсөтүп берип атам сиздикин. Эгерде сиздикин деле көрдүм, окшош экен экөөбүздүкү. Эгерде ошону сиз билбейм, байкабайм десеңиз. Атыңыз ким? Атым? Демек, айдоочулук куәлигиңизди берсеңиз. Сиз өзүңүздүн бир жолу көрсөтүп коюңузчу документтериңизди. Прапорщик милиции Карыпбаев Саяк Карыпбаевич. Инспектор 3-й роты 23-й начальник. Таныштыңызбы? Айдоочу Чүй проспекти менен батыштан чыгышты карай келатып, жол белгисине баш ийбей эки полосаны кести. Андан сырткары жол белгиси көрүнбөй, дорожный разметка көрүнбөй калды деп атат. Mana şu Alaçur'da 411 znak turadi. 411 znakada baş ийбестен ал 411 знактары ошол жол белгилери боюнча айта кетчү нерсе. Жол белгилери турат, бирок кандай турат? Азыр биз эгерде чыгыштан батыш тарапка токтоп туруңуз, өзүм айтып кетип алайын, анан сиз айтасыз, сураныч. Бири-бирибизди сыйлайлы. Эгерде чыгыштан батыш тарапка айдап бара жаткан болсом, жол белгисине такала турган болсок, тиги жол белги азыр түндүк тарапты карап турат. Этичи. Түндүк тарапка жакыныраак турат, карап турат. Жандан барып да тартабыз азыр жакындапчы. Бишкек боюнча жол белгилеринин абалы ушундай. Аныңызда көрүнгөн жок. Сиз айтып аткан жол белгиси да көрүнгөн жок. Андан сырткары бул жол чийиктери. Мен айтып аткан жол белгилерин бир карап келбейлиби? Карап келиңиз, сизге керек экен, карап келиңиз, эч кандай маселе жок. Сиз көрүнбөйт деп атпайсызбы? Көрүнөт. Сизге керек экен, карап келиңиз. Мен керектүү кишилер менен соттошуп аткан учурда балким кийинирээк келип карап кетем.
Двойной сплошной линияны кестіңіз. Двойной сплошнойды кескен жоқпын, бирок ушул жерден кайрылганым Кайрылганыңыз мойнуңуз каласызбы? сөзсүз түрдө да, эмне үчүн жок? Анткени бул жер көрүнбөй турбайбы? Сизге нейизи көрүнбөй атат, кана. Чийилип турат, жашнап калды. Молчу, сиздин аты жөнүңүз ким болот? Мына карабайсыз. Аты жөнүңүз ким болот? Мына көрсөңүз, мына көрүнүп турбайбы? Жок, аты жөнүңүз ким болот, андан ары сүйлөшөлү, сураныч. Каерден көрүнбөй турат, айтсаңыз. Алысыраак турабыз, бир үстөн азыр ковидке байланыштуу адамдар жетиштүү эле ооруп атат. 4-15. Урмат аке, Урмат аке. Болчу. Бул Востоктайга келдиңиз. Бул дорожный полоса 80-90 жаштагы 80-90 жаштагы чал кемпирлердин бетине окшошуп калган булчу. Толтура жаракалар менен. Бул жасалыш керек. Андай деп айта албайм да. Эми сиз эмне үчүн анда билбейм. Бул нормага уруксат бербейт да. Карабайсыз, мына көрүнүп турбайбы? Дорожный полоса деген билесиздерби кандай болот? Мен силерге мисалга салып көрсөтүп берсем, анда моюнга албайсыздар да. Анткени өнүп калгансыздар да. Сизче ошентип тарбиялап атпайбы? Дорожный полосаны биз чийбейбиз да. Эми сиздер чийбейт деңиздер. Ошол эле учурда ошого сиздер такалып каякта бул жерге чейин чийилип келип тур. Мына бул жерге чейин чийилип келип токтоп тур. Мына турат. Бул жерге чейин чийилип келип токтоп тур. Андан аркысы эмне болду? Эгер Краскасы сөнүп калды. бул жактан кайрылганга уруксат бере турган болсо, бул жактан кайрылганга уруксат бере турган болсо, во-первых, 4-1-1 знайын койбойт болчу. Жол белгилери боюнча башка маселе. Сиз азыр бул маселе 582 бар. Ал жакта дагы движение только направо деп, ал жакта да турат. нефтчи дедиңиз, Уруксат болсо мен менен бирге келе аласызбы? Жол белгилерин кайра айтып кетип атат. Эркебек сен да сураныч. Менин жекече оюм боюнча Кыргызстанда ушул жол белгилери жана мына дорожный полосалар боюнча пешеходный переход эмне көрүнүп турат? Эч нерсе көрүнгөн жок. Азыр бул акем айтып атат. Жол белгиси депчи. Жол белгилерин абалы мына. Бактарактар тосуп турат. Каягына эмне көрүнүш керек? Кантип көрүшүм керек? Мен унамды айдап бараттым. Токтоп, унамды айдап бараттым. Токтоп, кандайдыр бир таякча менен бакты жылдырып көрүп, андан ары жолумду улантышым керекпи? Эмнеге ушундай маселелер үчүн ортодо дайыма билбейм. Маселе линия, андан сырткары экинчи маселе инспекторлордун айдаган автоунаасынын технически неисправный экенин мен далилдеп берип атам ушул жерденчи. Могу фараңызды өчүрө аласыздарбы? Мен да светimi өчүрөйүн, могу линия көрүнөт экен, Өчүрөм. Карталы, Сизге керектүү материал болот, балким. Эгерде не арыз? бул арыз Бишкек шаарынын мэрине жазган. Жолдогу неисправностьтар боюнча. Мен мисалы бул жерде турат да. Урматтуу биздин сүйүктүү Борбор шаарыбыздын мэри. Мен Кыргыз Республикасынын жараны. Меники стандартка эметет экен. Барып Жок. Азыр берим туруп турсаңыздар. Не адепсиздик кылып атасыз эми сиз? Меники стандартка көз Барып жебушкаңыздан текшерип алыңыз, балким ошонун көз эмеси зрение жакшы. Мыякта көрсөтө бересиздерби арыз боюнча? Азыр башка да бир вызов менен баратканбыз да. Окей. Шашыла берейин менчи. Сизге аз бизге керек болсо эми көп убакытка. Кыскасы мен алек болуп аткан нерселерим акыркы учурда ушуга окшогон жол белгилери, жолду бөлүп турган бетондор боюнча, Знактар боюнча, разметка. знактар боюнча, люктар боюнча. Бунун баарын эмне үчүн мен кылып атам? Эч кандай мамлекеттик органда иштебейм. Мамлекеттен эч кандай акча бөлүнгөн жок. Анткени менин жекече оюм боюнча бүт эле билимсиздерди жумушка толтуруп атабызбы же акчага алданып атабызбы, азгырылып атабызбы? Мамлекетибиз чөгүп атпайбы?